Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, жана ошондой эле Бишкек кабарынын катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге Рио Муна базарындагы рассрочкага коюлуп жаткан мына маңайыңыздарда көрүп турасыздар. Ар кайсы маркадагы унаалар рассрочкага коюлуп турат. Бүгүнкү чыгарылышта биздин биринчи эле чыгарышыбыз ушул сиздерге рассрочкага коюлган унааларды көрсөтүү болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Өзгөчө бул жерде дагы бир мерс унаасы туруптур. Азыр ээсинен сурап көрөбүз. Байке канча болуп турган бул рассрочкага? 11 болот, а? Рассрочка. Наличка болсочу? Наличка сатылышпасы 11, рассрочкага болсо бир аз кымбатыраак. Бир аз кымбатыраак болот, а? Ошондо объему жылы кандай болот? 2006 жылы объем 5000. 5 объем, жакшы. Биз анда артынан да ушул унааны көрсөтүп коелу. Наличкага $11,000 болот экен. Эгерде рассрочка болсо, менимче $500 кошулушу мүмкүн, бирок толук маалыматты сиздер номерге чалып сурап көрсөңүздөр болот. Биз андан кийинки бул жердеги турган Honda Accord үлгүсүндөгү унааны көрсөтөбүз. Көк түстө турат. Правиру ички салондорун дагы сиздерге көрсөтүп кетели. Отуруштары сары ачык түстө экен, алды дагы арты дагы ошондой экен. Ал эми сиздерге рассрочка боюнча толук маалыматты бул жерден алсаңыздар болот. 0707 33 38 90 0720 65 79 деген номерге чалыңыздар дагы. Бир жылга ушул жерден рассрочкага унааларды алып көрсөңүздөр болот экен. Биз мындан кийинки бул жердеги Audi унаасын дагы көрсөтөлү. Күмүш түс экен. Ал эми ички салону, отуруштары кожаный отуруштар экен. Коробкасы автомат, панелдери, торпедалары өтө таза экен десек болот. Пробег 208,000 гана километр жүрүптүр. Ички көрүнүштөрү таза, абалы жакшы состояние десек болот. Объем 4.2, Audi 8 унаасы. Андан кийинки бул жерде эшикке турат, ак түстө. Ушул унааны дагы сиздерге азыр көрсөтүп кетели. Ички отуруштары өзүңүздөр көргөндөй эле кожаный экен. Ал эми коробкасы болсо механика, пробег 175,000 гана километр жүрүптүр. Ички салондору өтө таза. Биз анда сыртынан дагы алдыңкы көрүнүштөрүн дагы сиздерге көрсөтүп кетели. Мына ушундай көрүнүштүү экен. Ал эми биз мындан кийинки бул жердеги BMW 525 кузовундагы кара түстө объем 2.5 жылы менимче 94 же 95 болушу мүмкүн. Сиздер толук маалыматты ээсинен чалып сурап көрүңүздөр. Биз артынан дагы ушул унааны көрсөтүп коелу. Эгерде сиздер ушул унаанын баасы бир жылга жана ошондой эле наличкага канча болду экен деген суроолор болсо, биз төмөндө көрсөтүп кеткен номерге чалып баасыны билип көрүңүздөр. Пробег бул унааныкыда азыркы учурда көрүнбөй жатат. Сиздер толук маалыматты номерге чалып сурап көрүңүздөр. Сиздер эмес белем? Бул жерде Infiniti унаасын дагы көрсөтүп кетели сиздерге. Жол тандамасы унаасы дагы рассрочкага коюлуптур. Наличка жана рассрочка канча болду экен, азыр ээсинен сурап көрөбүз. Сизге эмес белем? Наличка канча экен? Наличка сүрөс. Сүрөстөр, рассрочка болсо кандай болот? 9 болот, бир жылга. Коробкасы автомат экен, эске алып коюңуздар. Ички көрүнүштөрү, отуруштары ошондой эле кошумча мындай чехолдору кийгизилиптир, артыңкы дагы, алдыңкы отуруштарга дагы. Биз анда артынан дагы ушул унааны көрсөтүп коелу. Эгерде ушул Infiniti унаасын сиздер рассрочкага алам же болбосо наличкага алам десеңиздер, жакшы кылып көрүп алыңыздар. Биз сиздерге толук түрдө көрсөткөнгө аракет кылабыз. Мындан кийинки өтө малон литражка, өтө экономичный деп койсок болот. Бул Renault унаасы. Көрүп турасыздар, өзгөчө үстү дагы мындай болуп, чоң болуп ачылат экен, люктү көрүп турасыздар. Хэтчбек экендигин эске алып коюңуздар. Эки эшиктүү, коробкасы механика, ички салондору өтө таза. Ушул унаа дагы рассрочкага коюлуптур. Биз андан кийинки Mercedes Long'ту дагы сиздерге көрсөтүп кетели. Кара түстө турат. Ички отуруштары кожаный, ал эми коробкасы автомат. Пробег азыр биз сиздерге көрсөтүп беребиз. 325,000 километр жүрүптүр. Бирок ички көрүнүштөрү өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өтө таза экендиги жана ошондой эле жакшы сакталып келгендиги байкалып турат. Биз анда артынан дагы ушул Long'ту көрсөтүп кетели сиздерге. Бул жагында биздин шаар ичинде Яндекс такси кызматын өтөп келе жаткан бул жерде дагы бир унаа рассрочкага коюлуптур. Коробкасы механика. Эгерде сиздер ушул унааны рассрочкага же болбосо наличкага алам десеңиздер, биз сиздерге төмөндө көрсөтүп кеткен номерлерге кайрылып
чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот экен. Ал эми бул жерде болсо дагы бир акыркы степ унаасы дагы рассрочкага коюлуптур. Азыр ичинде ээлер отурат. Азыр сурап көрөлү. Сиздер балким ушул унааны дагы үй бүлөгө, таксиге жана ошондой эле семьяга, үй бүлөгө, күнүмдүк жашоого колдонгонго сиздер эгерде издеген болсоңуздар көрсөңүздөр болот экен. Аке, эсизсиздерби? Эсизсиздерби? Биз ички салондарынан да тартып коелу, анда кандай болду экен деген суроолор болсо көрүп коюңуздар. Биз артынан дагы көрсөтүп коелу. Bizde asli arkalı gelin bizden. Ya. İnternetten taraf asli arkalı gelin. Биз аркылуу келдиңиздер. Жакшы анда. Бизди көрүп атасыздарбы? Көрүп туруңуздар бизди аягынча. Биз сиздерге дагы эле болсо көрсөткөнгө аракет кылабыз. Жакшы экен. Бул степ дагы сыртынан дагы көрүнүштөрү жакшы. Биз анда сиздерге рассрочкадан сырткаркы бул жакта наличкага коюлуп жаткан унааларды көрсөтүүнү баштайбыз. Бул жакта көрүп турасыздар. Базарда өтө унаалар көп. Биз анда сиздерге бир четинен көрсөтүүнү баштайбыз. Бул жерде биринчи эле Toyota Avensis унаасы турат, кара түстө. Жылы 98, объем 1.6, $3400 дейт. Кара түстө экен. Audi 100 жылы 93-жылы чыгарылыптыр. Объем 2.8, баасы жазылган эмес. Bundan кийинки бул жердеги Авангард көрсөтөлү. Жылы 2000, объем 2.4, $5000. 0507 23 33 36 деген номерге чалыңыздар. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Мерс 124, пробег оригинал дейт. Жылы 88-23, объем 85 000 сом. 0507 23 33 36 деген номерге чалыңыздар дагы. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Ал эми бул жакта Passat унаасы, универсал унаасы сода болуптур. Жылы 93, объем 1.8, 165 000 сом. 0554 76 77 24 деген номерге чалыңыздар дагы. Ушул унааны көрүп сүйлөшүңүздөр. Биз анда сиздерге убакыт көрсөтпөй, бул жактагы өзгөчө сонун турган унааларды көрсөтөбүз. Бул жерде дагы бир Мерс сатылаптыр, ушуну дагы көрүп коюңуздар, ички салондору. Жылы 2000, объем 2.6, $4400. 0530 10 00 деген номерге чалсаңыздар, эс менен сүйлөшөсүздөр. Бул жакта өзгөчө бир Ешка кооз дөңгөлөктө турат, өтө соп сонун экен. Жылы 93, объем 3.2 автомат, $4200. Японец экендигин эске алып коюңуздар. 0708 55 55 25. Бул жагында дагы бир ушул эле ак Millennium унаасын сиздерге көрсөтүп кетели. Жылы 2001, объем 3.2, газ менен дагы жүрөт окшойт. Азыр эсинен сурап көрөбүз. Баасы канча болот экен? 68. Канча канча болот? Сүйлөшөсүздөр. Номер көрүнбөй калыпты да жазып коелу. 0707. Биз бул жактан да өзүбүз айтып коелу. 0707 77 79 87 деген номерге чалыңыздар. Өзгөчө тап таза аппак түстө Мерс унаасы турат. Мындан кийинки бул жердеги Golf 4 жылы 99, 1.4 объем 160 000 сом. Коробкасы механика. BMW пробег 278 000 км жүрүптүр. Жылы 95, американец дейт, коробка механика, объем 2.5 Vanus дейт. $3700. 0712 02 91 деген номерге чалып, эс менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Volkswagen Шаран жылы 98, объем 2, $3000 дейт. Passat универсал жылы 92, пробег оригинал, объем 1.8 моно, 150 000 сом дейт. Volkswagen Passat B5, объем 2, 2001 жылы, баасы келишимдүү дейт. 0773 800 133 деген номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Nissan Patrol жашыл түстөгү унаасы 2001, 3 объем $7800 дейт. 0736 16 98 деген номерге чалыңыздар. Passat B3, объем 1.8, 125 000 сом. 0703 82 34 27 деген номерге чалыңыздар. Golf 4, пробег 180, жылы 2000, объем 2, не битый, не крашеный дейт, состояние отлично дейт. $4100, кызыл түстө универсал. 0507 80 42 58 деген номерге чалыңыздар. Мерс жылы 94,
Объем 3,2 4000 доллар. 0705 64 04 41 деген нөмірге чалыңыздар. Біз анда бұл маңайымызда тұрған Golf 3. Объем 1,8, жылы 93, 158 пробег, 140 000 сом. 0508 86 80 86. Audi S4, жылы 91, объем 2,3, басы келішімді дед, 0706 09 63 00 дед. Басы қанша екен? 160. Бұл отырған қанша алады қолға тияры? Сөйлешесті, ға? Ешкі салондарын көріп қойыңыздар. Бала дәлі жақшы екен. Ютубқа кіреді. Жаңа Ты звезда оласыла, не оласыла башқа. Біз анда бұл жағындағы кейін Nissan Primera ұнасындағы сіздерге көрсетіп кетелі. Объем 2 екен, жүзіне 7-8 расход қылады деп жазып тұр. Жылы 2000, 0708 32 54 46 деген нөмірге чалыңыздар. Басы қанша екен екен? 180. 180 000 сом деп. Biz анда бұл чыганышты жыйнактайбыз, урматтуу YouTube көрөрмандар, биздин каналыбыздын катталуучулары. Biz экинчи чыганышты улантабыз, бизге бирге болуңуздар, каналдан алыстабай туруңуздар, биз улантабыз.